18 milyon emес, 18 сомду жеген акысы жок. Эми Баткен башынан Баткен облусу ушундай бир тогол күндөрдү башыбыздан өткөрдүк да. Баткендин элинин ушул тишинин кирин соруп контракттын эзебин төлөп аткан жер. Ошондой ректорду бир күн койбой жумуштан алышыңар керек эле да. Алмаз Акунжанович, мыногу калды го. Кайрадан бергилечи мени убакытты. Рахмат. Алмаз Акунжанович, мыногу УКМК тарабынан жакынкы аралыктарда ошол билим берүү тармагындагы коррупциялык схемаларды таап чыккан бир жагдайга көңүлүңүздү бургум келет да. Бирок анын маңызы эмне үчүн ушул күнгө чейин чечилбей атканы таң калыштуу. Эми баягы боткосу менен бор кайнаган жогорку окуу жайлар чынында эле мындай көзөмөлдө анчейин көңүл борборунан алынбай келет да. Буга мына мен факты менен айтайын. Студенттерден төлөнгөн, контракттын эзебинен төлөнгөн 15 миллионго чукул акчаны Батму, бул тиги Баткен мамлекеттик университети. Студенттер төлөгөн акчаны, контракттын акчасын кымырып алуу иши. Андан сырткары 3 миллионго жакын чукул чартаңбай тепкенге, командировкаларга кетирген. Муну ким чартаңбай тепет? Жетекчилик, ректор. Жалпысы 18 миллионго жакын акча ушул Батмудан ушундай тиги муну Минфиндин эле ички аудити таап чыккан да муну. Бул эми ички эле окат. А эгерде мындай көз карандысыз аудиттер иликтесе мындан да көп чыгышы мүмкүн. Эми Баткен башынан Баткен облусу ушундай бир тогол күндөрдү башыбыздан өткөрдүк да. Опурталдуу, кооптуу күндөрдү, согуштуу күндөрдү башыбыздан өткөргөн Баткендин элинин ушул тишинин кирин соруп контракттын эзебин төлөп аткан жерде бул 18 миллиондой акчаны жеп койгонго ошол университеттин жетекчисинин кандай акысы бар? 18 миллион эмес, 18 сомду жеген акысы жок. Ошондой ректорду бир күн койбой жумуштан алышыңар керек эле да. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин отурат? Мына мен ушул бир айдан бери күтүп атам да ушул маалыматты, мындай бир жаза, мындай бир немелер колдонулар бекен деп. Тып-тынчта эчтеке болбогондой да Батмудачы. Бул эмне деген алешемдик? Бул эми элдин акчасы 18 миллион акча. Ушул такыр маани берилбей атат да. Мен Батму жөнүндө бир да буга чейин жаман сүйлөгөн эмесмин. Унчукпай келгенмин да, себеби ал жерде маселе көп. Ошон үчүн мына төрага өзү баш болуп ушул жогорку окуу жайларды министрлик кылалы деген негиздүү да бул. Өтө негиздүү. Бөлүп карашыбыз керек. Мына ушундай маселелер четтен чыгат. Эгерде мындай эми эл ишенип берип аткан мүлктү бул ири өлчөмдө ыйгарып алуу деген мындай берене менен иш козголуп атат да. Анан эмне үчүн буга мындай саясий бир жаза колдонулбайт да мындай жетекчилергечи. Ошон үчүн мен ушул маселени өзгөчө басым жасап сүлүктүгө бардым. Сүлүктүдө билим сапаты абдан жакшы, бирок сүлүктүгө эч канча мындай бөлүнгөн акчадан тиги Батму акча бөлбөйт экен. Сүлүктүдө билим сапаты жакшы. А мен алардан сурап атам, каражат контрактты төлөп атасыңар, канча пайыз силерге акча мындай на развитие, өнүктүрүүгө түшүп атат деп сурасам, болбогон акча бөлүнөт экен сүлүктүгө. Ушул маселелерди да бир карагыла дыкат. Рахмат. Кийинки сөз Сарыбашев Талабек Насырбековичте.